Bismillahirrahmanirrahim. Мейірімді және райымды Аллах таала менен баштап барыңыздарға Аллахтың тыныштығын, рахматын, берекесін қалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мусулман адам ар дайым учурашканда ассалам деп тынчтык менен саламдашат. Ислам дининдеги намазыбыз эң жакшы парыздардын чокуларында тура турган болсо, ушул намазды дагы ассаламу алейкум деп бүтүрөбүз, тынчтык менен бүтүрөбүз. Ислам динибиздин аты дагы тынчтык дини. Биз тынчтыктын адамдарыбыз. Бирок эң согушкан адамдардын катарында турабыз, бирок бүгүн тилекке каршы ушундай болуп калды. Ыйык Рамазан айында, Курандын айында, кадыр кечелеринде, кадырлуу кадыр кечелеринде, улуу күндөрдө оозунда орозосу менен мусулман мусулманга, момун момунга курал көтөрүшү, кошуну кошунага кол көтөрүшү жет эмес, жетимиш эмес. 700 жылтасаң дагы түшүңө кирбей турган маселе эле. Кимдин оюнуга ойноп жатабыз биз, урматтуу мусулман бир тууганым? Ойлонбойбузбу? Мусулманды көрө албаган, мусулмандын тынчтыгын көрө албаган, мусулмандардын өнүгүшүн көрө албаган, эптеп ушу ызычы чыгарып, бир нерсе кылып, ар кандай максаттарды көздөп, материалдык, моралдык ар кандай максаттарды колдоп, көрүп, ошордон пайдаламын деген сырткы күчтөр өтө көп бүгүн. Бүгүн ар кандай агымдар бар. Ар кандай бизди көрө албаган сырткы күчтөр бар. Мусулмандарды көрө албаган толуп жетат мындайлар. Урматтуу мусулман бир тууганым, провокацияга алдырбашыбыз керек. Бүгүн бөлүнбөшүбүз керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн сенин абалың кандай? 11 жыл мектепте окуп, англис тилди бүтө албаган, англис тилди окуп үйрөнө албаган, алгебрадан жакшы боло албаган бир адам элең сен. Анан соц тармакка кирип алып, бүгүн чек арада андай, мындай, границада андай акылдуулар көп бүгүн. Сен жазып койгон комментарий кыяматка чейин турат, бирок сен өлүп кетесиң. Сенин балаң чоңойот, сенин балаң окуйт. Сенин понедельниктеги оюң четверг күнү өзгөрүп калышы мүмкүн. Бүгүн душмандаш болгон досуң менен эртең достошуп калышы мүмкүн. Бирок ал жазган нерсең кала берет түбөлүккө. Ошондуктан жазган комментарийиңди, жазган катыңды ойлонуп туруп жаз. Эмнен жазып атасың? Бүгүн тилиңден колго өттү. Колдо ар нерсени жаза бересиңби былжырап? Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонушубуз керек. Биз кимдин оюнуга ойноп жатабыз? Адам көңүлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Каба кандай кереметтүүсүң, кандай жагымдуусуң, жытыңда кандай жыпар жыттуусуң. Бирок бир адамдын көңүлү сенден бийик турат дейт. Кабадан биз мусулмандар бардыгыбыз кыбланы карап намаз окуйбуз. Кыргыз дагы, өзбек дагы, тажик дагы, дунган дагы, татар дагы бардыгы ошол кыбланы карап намаз окуйт. Кыбла Каба жак. Кабаны бөлүп, талкалап, сындырып салуу бир адамды капа кылуу менен барабар. Бир адамды капа кылсаң, Кабаны сындырып салдың сен. Жок кылып салдың. Жер менен жексен кылып салдың. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биздин чек араларыбызда, границаларда адам көңүлү эмес, адамдын каны агып жатат. Кимден үлгү алып жатабыз? Кимдин оюнуга алданып жатабыз, урматтуу мусулман бир тууган биз? Бүгүн сенин акылың жетпейби? Бир нерсеге аралашпа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мусулмандын эң жакшы бир сыпаты, акылдуу жакшы сыпаты, акылы жетпеген, келлеси, парасаты жетпеген нерсеге аралашпаган дейт. Акылың жетпейби? Туура маалымат жокпу? Так далилиң менен бир нерсе айта албайсыңбы, анда аралашпа. Бирөөдөн чалапыла окуп алып, бир жерден чалапыла окуп алып, ар нерсени сүйлөп айта бербе бүгүн. Кыймат доматтарды тарата бербе ал жерге. Айтама, бүгүн тилиңден гыйбат ушак телефонго колуңа өткөн. Колуңда ар нерсени гыйбат кылып жаза бербе ар кимди доматта, ушактап. Эки улуттан кассашына эмес, достошуна себеп бол сен. Соц тармакка кирип алып, аны жамандап, буну жамандап, эки адамды урушушуна эмес, эки улуттун урушушуна эмес, эки улуттун, эки достун жарашышына себепчи боло турган нерселерди жаз сен. Аллахтын алдында уялып кала турган нерселерди жаза бербе. Bunday nерселерди айтыш максатым жок эле.
Мен өзүм баткендикмин, мен устаздарым дагы баткендик. Рахматылык Чубак Жалилов устазыбыз бүгүн түнү түшүмө кирди. Мен ушул жерде биздин чоңдорубузга, бийликтегилерге кайрыламын, суранамын. Бул рахматылык Чубак устаздын суранышы болгон, көп жолу айтып дагы көргөн, башка дагы кылып көргөн. Урматтуу бир туугандарым, биздин калк, кыргыз эли дагы туура түшүнөт деген ойдомун муну. Тезирээк кесиле турган жерлерди кесип, чечиле турган жерлерди чечип, тегиздей турган, түзөй турган жерлерди түзөш керек. Биздин жерибиз 100% боло турган болсо, 100%дын 90%ын калтырып, 10%ын беребизби? Бере турган жерди берип, ала турган жерди алып, макул биздики 40% болуп калсын. Макул биздики 30% болуп калсын. Бирок чечиле турган жерди тезирээк чечип, зымды тартып коюш керек. Тезирээк ушул нерсени кылыш керек. Сүйлөшүүлөр болуп атат дейт, сүйлөшүүлөр ушуга чейин болуп келген. Эми амал жүзүндө кылыш керек тезирээк. Урматтуу мусулман бир туугандарым, кыргыз эли дагы туура түшүнүктүү эл. Эл кыргыз эли буну туура түшүнөт. Бере турган жерди бериш керек, ала турган жерди алыш керек. Маселени туура көз караш менен чечиш керек бул маселени. Болбосо аягы бул алдыңгыдай жөнөкөй таш атыш болуп аткан жок бул жерде. Бул жерде курал, оружиялар ойноп жатат. Военный техникалар барып жатат. Канчалаган адамдар өлүп кетти. Ойлонушубуз керек, урматтуу мусулман бир тууган. Чубак устаздын дагы рахматылык Чубак устаздын дагы суранычы, эл туура түшүнүп турса, падыша туура жерди чечип берсин деген. Кесиле турган жерди кесип, чечиле турган жерди чечип, бере турган жерди берип, ошону ала турган жерин алып бериш керек. Анда калк, карапайым калк туура түшүнүп, сатып жиберди, берип жиберди дебесен, туура кабыл алып, чечилген жерди туура пайдаланыш керек. Рахматылык устаздын дагы көп айткан сөзү ушул эле. Мен бүгүн кайрадан айттым, себеби түшүмө кирип айткандыктан. Бир туугандарым, туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр. Бул өтө оор. Бул мурдагыдай таш атып башка болгон жок. Бул жерде азыр военный техникалар башка, адам өлүп атат. Адам жан кетип атат. Жериңдин эмне кереги бар? Эгер ал жерде жан болбосо, тирүү жан болбосо, жериңдин эмне кереги бар? Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, ойлонушубуз керек. Туура чечимди кабыл алдырыш керек. Сингапурдун атасы айткандай, кандай жетекчи болбосун, эң жакшы жетекчи бул ким? Эң жакшы жетекчи туура түшүнүктүү элине, өзүнүн элине, кыргыз элине, өзүнүн элине туура түшүндүрүп берген падыша, жетекчи, чоң, бул эң жакшы жетекчи болуп эсептелет деген. Ошондон бүгүн коркпостон, эл андай дейт экен, мындай эл Кудайым буйруса туура түшүнөт, бийликтегилер кээ бирлери муну өзү дагы билет. Буну туура түшүнүп, кабыл алып, тезирээк чечимди чыгарыш керек. Мусулманга Рамазан айында, ыйык Куран айында кол көтөрүшү мүмкүн эмес эле. Былтыр вирус менен башка менен өтүп кеттик. Быйылкы жылыбыз жакшы болот экен деп баардыгы ойлоду, бирок согуш менен башталды. Кудайым сактасын. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ойлонушубуз керек. Ойлонушубуз керек. Анан ойгонушубуз керек. Болор болбос гыйбат, тоомат сөздөргө ишене бербешибиз керек. Чул кете турган сөздөргө ишенбешибиз керек. Бүгүн соц тармактарда майга түкүрүп, анан сен жакшысың деп туруп, жардан түртө турган адамдар олтурат. Ар нерсени жаза берет бүгүн соц тармакта. Бир гыйбат 1000ге айланып кетет, 1000 миллионго айланып кетет. Ошондуктан ойлонуп, туура нерсени жазышыбыз керек. Бүгүн негизги карманып алган нерсе, урматтуу мусулман бир тууган, мени эң өкүнүштүрүп, кабырганы кайыштыра турган нерсе. Бир эле себеп менен карыштырып алып, ошонун себебинен мушташып жатышат. Ошонун аркасынан согушуп жатышат. Ошонун аркасынан бири-бириге курал көтөрүп жатат. Ал эмне?
Бир орчундун себеби жок. Ал тажик, мынау кыргыз экен. Ушул дагы себеп. Ушул себеп менен эмне үчүн урматтуу Мусулман ханым? Биздин Раббыбыз бир эмеспи? Китебибиз бир эмеспи? Динибиз бир эмеспи? Раббыбыз бир эмеспи? Ат жутуп жаткан абабыз бир эмеспи? Ичип жаткан суубуз бир эмеспи? Бара турган жерибиз бир эмеспи? Жата турган кабырыбыз бир эмеспи? Суроо жообубуз бир эмеспи? Багытыбыз бир эмеспи? Көздөгөн бейишибиз бир эмеспи? Кыблабыз бир эмеспи, урматтуу Мусулман ханым? Эмне үчүн бөлүнүшүбүз керек биз? Эмне үчүн бөлүнүшүбүз керек, урматтуу Мусулман ханым? Ойлонбойбузбу? Туулган кезде кичинекей 40-50 сантиметр жерге муктаж болосуң. Өлгөнүңдө 1,5 метр жерге муктаж болосуң. Ушул төрөлгөн өлгөнгө чейин 1 метрлик жерге 1 метрлик жер үчүн ушунчалык туура эмес нерселерди кыласыңбы? Адам өлтүрөсүңбү? Канын төгөсүңбү? Көңүлүн парчалайсыңбы? Жейсиңби? Жедиресиңби? Жемкорлук кыласыңбы? Суткорлук кыласыңбы? Уруш талаш кыласыңбы? Уруш талашты келишине себепчи болосуңбу сен? Бул жерлер кимдерден калбаган, урматтуу Мусулман ханым? Бирок бара турган жерибиз анык. Акыркы яма, акыркы жерибиз бир бардыгыбыздыкы. Ошондуктан бойлонушубуз керек. Бүгүн чакыра турган нерсем меники кечиримдүүлүк. Кечиримдүү болойлу. Ар кандай туура эмес маалыматтарга ишенип, провокацияга алдырбайлы. Урматтуу Мусулман туугандарым, кечиримдүү болойлу. Сабырдуулар сообун чексип алат дейт. Сабыр кылайлы. Иншалла бул бардыгы туура жакка чечилет деген үмүттөмүн. Биздин ишенген чоңдорубуз, бийликтегилерибиз туура чечим кабыл алат деген үмүттөмүн. Кудайым буйрса, иншалла баары жакшы болот. Жакшы көбүрөөк дуа кылыңыздар. Рамазан айында ар бир оза чарда дуа кылыңыздар. Мусулмандын куралы дуа. Кудайым кааласа, Кудайым буйрса, мусулманга курал көтөрбөй, мусулманга дуа кылат деген чоң ишеничтемин, үмүттөмүн. Саллаллаху таала ала хайрул халқихи Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Рахматики я архамар